Урматтуу мекендештер, Россияга жакында барам деген мекендештер бул видеону аягына чейин көрсүн. Азыркы учурда Россия Федерациясында депортация, выдворение аябай көп болууда. Кыргызстанда дагы юридикалык жеке компаниялар ачылды. Ош шаарына, Бишкек шаарына, ошондой эле Манас шаарына. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналына катталуучулары, кайрадан эле мекендештерге юридикалык маалыматтарды берүүнү туура көрдүк. Андыктан каналга катталыңыздар, бирден лайк басып, дос туугандарга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бул азыркы учурда өтө актуалдуу темаларда десек болот. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында аябай көп рейдтер, выдворение, депортациялар болуп жатат. Ошондой эле Россияга барган мекендештер дагы кайтаргандар аябай көп болуп жатат. Бүгүн ошол тема боюнча кененирээк сиздерге маек кылабыз. Бүгүн студиябызда мыкты юрист Султан мырза Ош шаарынан маалымат берип жатат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Султан мырза, бүгүнкү күндө биздин мекендештер азыр Россия Федерациясында рейдтер аябай күч алды. Көпчүлүгү нааразы болуп жатат. Мени мыйзамсыз выдворение кылды, депортация кылды деген дагы мекендештер жок эмес. Алар эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек? Алгач эле ошол рейд тууралуу, депортация, выдворение тууралуу маалымат берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Азыркы учурда биздин мекендештерибизге чындап эле рейдтер болуп жатат. Документтерин кыла албай жатышат. Документтерин кылайын деп МВДга барышат, миграционный службага барышат. Жана ошондой эле учрежденияларга барып документтерин кылайын десе, аларда буга чейин запретиң бар экен, сен азыркы учурда реестрде экенсиң, же болбосо сенде мындай основанияң жок экен деп туруп биздин мекендештерибизде выдворение кылып жатат. Выдворение кылганда өзүңүздөр эле билесиңер, 2025-жылдан баштап эле сотрудниктер, полиция болобу, органда иштеген сотрудниктер, алар өзүлөрү эле выдворение кыла беришет. Бирок биздин көпчүлүк мекендештерибиз билишпейт, ошол выдворение кылып атканда постановление, протокол постановление түзүлгөндөн кийин силерге берилген постановленияны алып туруп, ошол постановленияны силер деген 10 күндүн ичинде жалоба жазышыңар керек. Эгерде силерде трудовой договоруңар бар болгон болсо, регистрацияңар бар болгон болсо, жана там документтериңер толук болгон болсо, ошол документтердин негизинде, основаниянын негизинде жалоба жазып, сотко кайрылышыңыздар керек. Бирок 10 күн гана берилет, ошол 10 күндүн ичинде сотко кайрылып жетишиңиздер керек. Экинчи суроо, азыр биздин мекендештерибиз Россияга бара жатканда көпчүлүгү эле аэропорттон кайтып жатат да. Анан алардан сурасак эле биз мигрант эжени текшердик эле, же банктардан текшердик эле, же бир өзүбүз эле бир сайттан текшердик эле, таза деп чыкты эле, бирок Россияга баргандан бизди киргизбей койду деген мекендештер да бүгүнкү күндө аябай көп болду. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Азыркы учурда негизи чындап эле биздин мекендештерибиз ушундай сайттардан текшерип алып туруп эле кирип бара беришет, бирок алардын колдоруна сен кире албайсың, же болбосо бессрочный запретсиң деген извещение берип туруп кайрадан эле артка кайтарып жатышат. Эмне үчүн? Анткени ал жактан бул сайттардан толук маалымат чыкпайт. Да, кээ бир сайттардан чыгышы мүмкүн, сен запретиң бар деп, бирок ал жактан статьясы да чыкпайт, эмне деген запретке түшкөнүңдү да билбейсиң. Ошондуктан биздин мекендештерибизге айта кетет элем, заявление жазгыла, главное управление заявление жазгыла, ФСБга заявление жазгыла. Эгерде ошол жакка заявление жаза турган болсоңуздар, ал жактан 30 күндүн ичинде силерге толук кандуу маалымат келет дагы, сенде запретиң жок экенин, бар экенин билинет. Ал жактан кайсы статьянын негизинде запрет коюлганын, канча жылга чейин запрет коюлганын толук маалыматты ошол заявлениянын жазылгандан кийин гана ошол заявлениянын жообунда көрүп аласыңар. Ошол заявление алар Россияга барып жаза албайт да. Сиздер аркылуу доверенность берип, же бир сиздер аркылуу жазса болобу? Ооба, биздин компанияга келе турган болсоңуздар, бизге доверенность бересиңер, согласие на обработку персональных данных деген документтерибиз бар, перевод паспорттарыңарды алып келесиңер. Ошонун негизинде биздин компания силерге заявление жазып, ошол жактан толук кандуу маалымат алып бергенге мүмкүнчүлүк жасап бере алабыз. Официалдуу маалыматтарды алып бересиңер. Официалдуу маалымат алып бере алабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр анализдер боюнча да кошумча 1-марттан күчүнө кирди. Өмүр бою да запрет алган мекендештерибиз бар, бирок ого да канааттандырбай, мен анализим жакшы эле, бирок мен өмүр бою запрет алды деген мекендештер да жок эмес да. Ошолорго кандай бир жардам көрсөтө аласыздар? Да, бул Роспотребнадзор тарабынан биздин мекендештерибиз аябай эле көптөгөн запреттерге түшүп жатышат. Там инфекционный заболевания деп, сифилис, туберкулез деген, азыркы учурда гепатит Б, гепатит С деген да оорулар кошулду. Ошонун анализдери тапшырылгандан кийин
ошонун негизинде биздин мекендештерибиз өмүр бою Россияга кирбейсиң деген решениянын негизинде Россия территориясына кире албай жатышат. Бирок бул маселени чечсек болот. Биздин юридикалык компанияларыбызга кайрылсаңыздар, биз силерди государственный учрежденияларга кетирип, ал жактан соответствующий справкаларды алдырып, ошол справканын негизинде Россия территориясына кайра кирип барганга биз силерге мүмкүнчүлүк түзүп, ошол жака Россияга кайра киргенге, жол ачып бергенге биз жардам бере алабыз. Урматтуу мекендештер, юридикалык компаниялар бул жеке компания, мамлекетке карабайт. Россия Федерациясында дагы бүт мекендештердин укуктарын коргоп иштеп келет. Москва шаарында офис жайгашкан. Бир эле Москва областы эмес, Россия Федерациясындагы мекендештердин да көйгөйүн Россияда чечкенге аракет кылат. Ошондой эле Кыргызстанда жүргөн мекендештер юридикалык компаниялар керек деп көп издешет. Максималдуу түрдө таратыңыздар. Ош шаарында дагы юридикалык компаниясы бар. Ошондой эле Манас шаарында, Жалал Абадта, ошондой эле Бишкек шаарында дагы юридикалык компаниялар иштеп жатат. Дагы бир жолу кайтып өтөйлү, булар мамлекетке карабайт, жеке частный юристтер десек болот. Мындайча айтканда платный кызмат акыларын алып, услугаларын көрсөтүшөт. Ошондуктан каналга катталып, бирден лайк басып, дагы түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жаза кетсеңиздер. Номерлерин коюп койдум, ошол жактан дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Же офисине келип дагы консультация алсаңыздар болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.